Бүгүнкү чыгарылыш Касымбек Жунусалиевдин Ойлон, ойгон деген китебинен алынды. Анын айтымында жаркын жашоого жетүүгө 7 кадам бар. Бул ушул илимдер менен таанышып эле, болду, мен баарын билип калдым. Эми жашоом өзгөрөт деп эле күтүп жата беришти эмес. Ишенип койсоңуз болот. Мен бир эле жолу эмес, көп жолу ошондой кылгам. Ар бир ушундай китепти окуганда, болду, мен өзгөрүп баштайм, оюмду өзгөртөм, жашоомду өзгөртөм деп чамынып чыгып, 1-2 ай өткөндөн кийин эле баягы тас кейпимди кийип алчумун. Анткени айлана чөйрөм, коом, массалык маалымат каражаттары менен бат эле баягы көнүп калган жан дүйнөмдүн капасына салып коюп жаткан. Ошентсе да улам жан дүйнөнүн аң сезимдин улуулугун изилдеп, илимий жагынан да, рухий жагынан да китептин артынан китеп калтырбай окуп жатып, мен аз-аздан баягы камалган капастын дубалдарын урата баштадым. Анда эмесе биз каалаган жашоо турмушка жетүүгө биринчи кадамдарды таштайлы. Демек, бул кадам оюбузду өзгөртүүдөн башталат экен. Ооба угарман, жашообузду өзгөрткүбүз келсе, эң биринчи оюбузду өзгөртүүдөн башташыбыз керек. Эми ойду өзгөртүү деген эмне? Бул биздин аң сезимибизди тынбай жаралып турган ойлорубузду туура нукка буруп, туура жыйынтык алуу дегенге жатат. Ал эми туура нук бул оң жактуу, позитивдүү ой жүгүртүү болуп саналат. Демек, биз колдон келишинче позитивдүү ойлорду гана тандап, терс ой сезимдерден да туура жыйынтыкты кабыл алганга үйрөнүшүбүз керек. Түшүнүп турам, баардык нерсе айтканга оңой, ал эми аны аткаруу кыйынчылыкка турат. Экинчи кадам. Кыялыңды жоготкон жоксуңбу? Мен сизге ушул эле суроону берүүдөн баштайт элем. Кыялыңызды жоготкон жоксузбу? Же жоготтуңузбу? Мен суроону мындай кабыргасынан койгонумдун себеби бар. Анткени мен ар бириңизде жүрөгүңүздө сактаган улуу кыялыңыз бар деген ойду айткым келип жатат. Ооба, сиз жок, менин кыялым деле жок, болгондой эмес дегениңиз менен ал бар. Ишенип коюңуз. Анткени ар бир адамда тээ кичинесинен бери эле кыялданган, ошол кыялы менен жашаган чоң, улуу кыялдары болот. Тилекке каршы ар кандай тышкы тескери таасирлерден улам коомдогу статистикалык маалыматтар ата-эненин каяктагыны көксөбөчү деген чек коюусу айрым мугалимдердин белгилүү бир чекте гана ой жүгүртүүгө үйрөтүүсү чөйрөсүнүн жакын адамдарынын шылдыңдоолорунан адамдар өз кыялдарынан бара-бара баш тарта баштайт. Ошентсе да ал кыял толугу менен унутулуп калбайт. Кымбаттуу угарман, эми менин сиздерге айта турган эң сонун кабарым бар. Эми ар бириңиздин кимдин эмне деп айтканына карабастан, жүрөгүңүздөрдөгү улуу кыялдарды орундатканга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Бул сонун кабар. Акчадан да баалуу, керемет билимдер. Бул билимди колдонуп, сиздер каалаган кыялыңыздарга жетип, каалаган адам боло аласыз деп мен ишенем. Андыктан кыялыңызды унутуп бараткан болсоңуз, аны кайра ойготуңуз. Анткени биз сиздер менен азыр кыял деңизине улуу саякатка чыгабыз. Эгер сиз китеп окуудун пайдасын билбей жатсаңыз, анда төмөнкү видеону көрүңүз. Ал жерден сиз китеп окууда кандай пайдалар болушун билип аласыз. Ал эми 3-чү кадам бул максаттарды коюу жөнүндө болот. Деги эле максат деген эмне? Максатсыз жашаса болбойбу деген суроолорго жооп мындай. Албетте, максатсыз жашаса болот. Ал эмес, азыркы кезде көбүбүз ушундай максатсыз өмүр сүрүүдөбүз. Бирок максатсыз жашоо бул маанисиз жашоо. Адамдын жашоосундагы максаттын жоктугу анын ички дүйнөсүнүн өсүүсүн токтотуп, анын кызыкчылыгын өлтүрүп, адамдын деградацияланышына алып келет. Максатсыз жашоо адамдын ой жүгүртүүсүн чектеп, аны башкалардын айткандарын гана аткарып турган робот кылып салат. Максатсыз жашоо адамдын жан дүйнөсүндөгү бүлбүлдөп күйгөн үмүттүн шамын өчүрүп, анын ички дүйнөсүнүн эле эмес, сырткы дүйнөсүнүн да караңгылыгына алып келет.
Андыктан айтарым, алдыга максаттарды коюңуздар, улуу максаттарды коюңуздар. Анткени максат деген бул чытырман, учу кыйыры жок, токойдон адашканга компас, чексиз көрүнгөн океанда адашкан кемеге маяк болуп, максат бул адамдын жашоосун жарык кылып, бозоңдөнгөн турмуш тиричиликти жашоонун бардык түстөрүнө бөлөйт. Максат бул адамдын ар бир күнүнө маңыз берип, анын жашоосунун ар бир минутасын туура пайдаланганга үйрөтөт. Максат бул адамдын жашоосундагы бардык кыялдарын орундатуучу улуу күч. Ушинтип отуруп, 4-чү кадамга да жетип келдик. Дүйнөнү өзгөртөм десең, өзүңдү өзгөртүүдөн башта. Чындыгында улуу адамдардын өмүр баяндарын изилдеп отуруп, алардын бардыгы улуулукка биринчи кадамды өздөрүн өзгөртүүдөн баштагандыгына күбө болдум. Өзүбүздү өзгөртпөй туруп, биз эч качан башка адамдарды өзгөртө албайбыз. Бул талашсыз чындык. Негизи, өзүбүздү өзгөртүү бизден көптөгөн аракеттерди талап кылат. Бирок, ошол аракеттерди аткаруу менен биз өзүбүздүн өзгөрүүбүздү эле эмес, ошого жараша биздин сырткы чөйрөбүздүн өзгөрө башташына күбө болобуз. Анткени жогоруда айтылып өткөндөй, сырткы көрүнүштүн бардыгы биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздүн, ички сезимдерибиздин сырткы дүйнөдө чагылышы болуп эсептелет. 5-чи кадам. Ар бир күнүңдү жарат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ар бир күнүңүздү пландаңыз дегенди түшүндүрөт. Чочубаңыз. План десе эле көбүбүз чочуп кетебиз. Өзгөчө мугалимдер, биз план деген сөздү укканда эле тескери көрүнүштөгү кызыксыз өткөн убактар чубап өтөт. Анткени ар бир сабактын, ар бир жылдын планын түзүп олтуруп тажап калса керек. Урматтуу мугалимдер, бул план андай план эмес. Мен айтаар элем, бул кызыктуу, күнүгө 5 минута убактыңызды талап кылган, бирок жашооңузга чоң өзгөртүүлөрдү киргизе алган сонун план. Бардык улуу адамдар сөзсүз түрдө ар бир күнүн, ар бир айды жана ар бир жылды пландап келишкен. Ошол план коюунун негизинде алар чоң-чоң жетишкендиктерге жетишип жатышат. Эми бул планды түзүү мындайча жүргүзүлөт. Ар бир күнү кечинде 5-10 минута убактыңызды бөлүп, эртеңки күндө эмне кыласыз, ошолорду жазып чыгасыз. Бул үчүн өзүнчө бир дептер алып алсаңыз жакшы болот. 6-чы кадам. Туура суроолорду бериңиз. Ал эмне суроолор деп жатсаңыз керек? Билесизби, менин кымбаттуу угарманым, негизи биздин жашоо турмушубузда суроолор өзгөчө маанини ээлейт. Биз жашоо турмушубуз жөнүндө канчалык көп ойлонсок, аң сезимибизде ошончалык көп суроолор, ойлор айланып жүрөт. Маселе, ошол суроолор кандай мүнөздө биздин жалаң гана образдар менен иштеген көмүскө сезимибизге туура келген суроолорбу, же тескерисинче каршы суроолорбу? Мына ошону аныкташыбыз керек. Кана эстеп көрөлүчү. Демейде биз кандай суроолорду беребиз? Мисалы, эмне үчүн мен кээде жашайм? Эмне үчүн ар дайым менде акча жок? Эмне үчүн мени эле уруша беришет? Деги менден проблемалар качан айрылат? Эмне үчүн менин үйүм жок? Эмне үчүн менин жумушум жок? Эмне үчүн Кудай мени ушинтип байкуш кылып жаратып койду? Эмне үчүн мен оорулардан кутулбай койдум? Эмне үчүн жетекчилер менин эмгегимди баалашпайт? Качан мен көп маянага жетишем? Эмне үчүн мени аялым же күйөөм, балдарым түшүнүшпөйт? Эмне үчүн мага эч ким ишенбейт? Эмне үчүн мени мамлекет колдобойт? Эмне үчүн коррупция күч алып жатат? Эмне үчүн согуштар көбөйдү? Жана башка ушул сыяктуу. Бул суроонун бардыгы мен башында айткандай байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдардын суроолору болуп эсептелет. Эмне үчүн туура эмес суроолор? Бул суроолордун бардыгында көңүлүбүз эмнеде топтолуп турат? Албетте, көйгөйдө. Демек, мындан биздин көмүскө сезимибиз төмөнкүдөй жыйынтык чыгарат. Мисалы, эмне үчүн менде дайыма акча жок деген суроону карасак, бул жерде негизги ой көңүл ар дайым менде акча жок деген образда топтолуп жатат.
Демек, көмүскө сезимде ар дайым акча жок жүргөн образ пайда болот. Башкача айтканда, биз өзүбүз көмүскө сезимибизге менде ар дайым акча жок болуусун каалайм деген команданы берип жатабыз. Ал эми эсиңизде болсо, биздин көмүскө сезимибиз тартышып талашпайт. Ал берилген буйрукту же команданы аткарып берет. Өзгөчө ал буйрук кайра-кайра көп жолу кайталанса. Ошондуктан биз аң сезимибизде туура эмес суроолорду берүү менен өзүбүздүн капканыбызга өзүбүз түшүп, ал туңгуюктан чыга албай жатканыбыздын себеби ошондо болуп жатат. Баары түшүнүктүү. Эми бул капкандан кантип чыгышыбыз керек деген суроо туулат. Оп-оңой эле чыксак болот. Жөн гана суроону туура өзгөртүп түзүү менен жана андай суроолорду адат кылып алуу менен биз көмүскө сезимибизге жакшы жашоо турмушту түзүүгө туура багытты беребиз. Бир эле туура берилген суроо же улуу суроолор кээ бир адамдын бүткүл жашоосун өзгөрткөн учурлар аз эмес. Андыктан ар дайым туура суроолорду берип жүрүңүз. Эми ошондой туура суроолор кандай түзүлөрүнө мисал келтирели. Эмне үчүн акчам жок эмес, кантип көп акча тапсам болот? Эмне үчүн мен ооруй берем эмес, канткенде мен ден соолугумду чың алып жүрөм? Эмне үчүн менин үйүм жок эмес, мен кандай, канча этаждуу, каякта жайгашкан үй алам? Эмне үчүн мага эч ким ишенбейт эмес, адамдардын ишеничине ар дайым ээ болуш үчүн мага дагы кандай аракеттерди кылуу керек? Эмне үчүн мени жолдошум түшүнбөйт эмес, канткенде мен жолдошум менен бактылуу жашайм? Эмне үчүн мамлекет мени колдобойт эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым? Кантип согуштарды токтотобуз эмес, тынчтыкты орнотуу үчүн эмне кылыш керек? Эмне үчүн коррупция күч алып бара жатат эмес, адилеттүү иштөө үчүн кандай шарттарды түзүшүбүз керек жана башка ушул сыяктуу. Кыскасы, сиз түшүндүңүз деп ойлойм. Мына, караңызчы урматтуу угарманым. Биринчи учурда көңүл оюбуз негативдүү моментте, көйгөйдө топтолуп, ал эми экинчисинде болсо позитивдүү моментте же көйгөйдүн чечилишинде топтолуп жатат. Демек, биздин көмүскө сезимибиз ошого жараша берилген тапшырмаларды аткарууга даяр. 7-чи кадам. Артка жол жок. Мына, менин сүйүктүү угарманым, ошентип жаркын жашоого таштаган акыркы 7-чи кадамга келип жеттик окшойт. Бул кадам өзүңүз көрүп тургандай артка жол жок деп аталат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бул, эгер сиз жогорудагы кадамдарды чындап басып өтсөңүз, демек артка кайрылууга болбойт. Ар дайым алдыга максаттарды коюп, жаркын жашоонун даамын татканы алдыга гана умтулуу дегенди билдирет. Эч качан артка кылчайбаңыз, алдыга гана умтулуңуз. Бул видеону көрүп чыгып, көпчүлүгүңүздөр "Болду, мен баарын түшүндүм. Эми менин жашоом сөзсүз түрдө өзгөрөт. Болду, мен эртеңден баштап башкача адам боло баштайм" деп ойлошуңуздар мүмкүн. Албетте, мен сиздин жасаган чечкиндүү кадамдарыңызга чын жүрөктөн ыраазымын. Бирок 1-2 жумадан кийин сиз кайра эле баягы турмуш тиричиликтин башалама нугуна кирип, алган билимдериңизди кайрадан унутуп башташыңыз мүмкүн. Анткени сиз асманга учкуңуз келип жатканда, сизди кайра жерге тартып турган айлана чөйрөнүн күчтөрүнөн котулуп чыгуу үчүн сиз чоң аракеттерди жасашыңыз керек. Мен булардын баары өзүмдүн башымдан өткөндүктөн айтып жатам. Өзүбүздү өзүбүз изилдөө, өзүбүздүн катылып жаткан потенциалдарды ачуу, өзүбүздүн ички дүйнөнү түшүнүү бул 1 айда эле же 1 жылда эле бүтүп кала турган процесс эмес. Бул биздин бүт өмүрүбүздө жүрүп туруучу чексиз өнүгүү процесси болуп эсептелет. Андыктан чындап өзгөрүү үчүн бизге үзгүлтүксүз ички аракеттер керек. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, адам кандайдыр бир жаңы ойду кабыл алып, аны адатка айлантуу үчүн ошол ойдун үстүндө ал 21 күн тынбай аракет жасаш керек экен. Кызыгы, кырсыктын айынан колунан же бутунан же дегеле бир мүчөсүнөн ажырап калган адамдар 21 күнгө чейин баягы мүчөсүн дагы эле бардай сезишет экен. Демек, жогорудагы айтылган жаңы ойлорду, жаңы түшүнүктөрдү көмүскө сезимиңизге программалап киргизүү үчүн сиз да жок дегенде 21 күн тынбай эмгектенишиңиз керек. Ошондо гана сиз жаңы ой жүгүртүүнүн нугуна түшкөн болосуз.